Кириш сөз. Жүгөрү, ысык жүгөрү алгыла, жүгөрү деген соодагерлердин кыйкырыгын ар бирибиз жайкысын көл жээгинен уксак керек. Кээде сатып алсамбы же жөн эле коеюнбу деп илең салаң болобуз. Мындай учурда эмне кылган туура болот? Кичине болсо да жардам берелиби? Анда эмесе конт коюп угуңуз. Уктуруунун аягында сөзсүз бир тыянак чыгарасыз деп ишенебиз. Тарыхы. Чилиден баштап Канадага чейин Түндүк Американын континентинин тургундары жүгөрүнү байыртан бери жеп келишет. 16-кылымда испаниялыктар аны батыш өлкөлөрүнө алып келишкен. Ошондон кийин ал бүткүл дүйнөгө тараган. Өстүрүлгөн жагынан бүгүнкү күндө жүгөрү дүйнө жүзү боюнча буудай жана күрүчтөн кийинки 3-орунда турган дан өсүмдүгү. Кызыктуу фактылар. Адам баласы үчүн маанилүүлүгү жагынан жүгөрү буудай жана күрүчтөн кийинки орунду ээлейт. Дүйнөнүн көптөгөн элдери, өзгөчө Түштүк Американын жашоочуларынын күнүмдүк жан багуусу түздөн түз жүгөрүдөн көз каранды. Жүгөрү эң жемиштүү дан өсүмдүгү. 1 гектар жерден 6 тоннага чейин түшүм жыйнап алууга болот. Ага салыштырмалуу, буудай 1 гектар жерден 2 тоннага чейин гана түшүм бере алат. Курамы. Таттуу жүгөрүнүн курамы башка түрлөрүнө салыштырмалуу сууга бай келет, ошондуктан аны өтө быш алек кезинде чогултуп алышат. Мындай абалда ал курамындагы суу жана сахарды жоготпой, өсүмдүк жумшак жана жагымдуу сапатын сактап калат. Жүгөрүнүн курамындагы углеводдор сахар жана крахмалдан турат. Быш алек данында сахар көп болсо, жакшы бышканы крахмалга бай. Углеводдун 2 түрү тең организмге сиңимдүү. Жүгөрү майлуу кислоталарга, өзгөчө линоль кислотасына бай. Ал майлардан холестеринге каршы күрөшүүчү жогорку сапаттагы майларды өндүрүп алышат. Жүгөрүдөгү белок организмге сиңимдүү болгону менен аны аминокислоталар менен камсыздай албайт. Ошондуктан дан өсүмдүгүн боб же семишкенин уругу менен аралаштыруу жакшы натыйжа көргөзөт. Дан өсүмдүгүнүн сары түрү А провитаминине бай. Ал эми агында ал жокко эсе. Жүгөрүдө В1 витамини көп жана кичине өлчөмдө С витамини дагы кездешет. Ошондой эле анда калий, фосфор, магний, темир, аз да болсо кальций бар. Пайдалуу жактары. Таттуу жүгөрү жана жүгөрүнүн уну ичегинин былжырына жакшы жардамчы. Ошондой эле анын курамында глютен заты жок болгондуктан тамак сиңирүүдө көйгөйү бар адамдар колдоно алышат. Дан өсүмдүгү зара кубалоочу касиетке ээ жана керектүү белок менен камсыздайт. Ошондуктан ал бөйрөк оорулуу пациенттерге жакшы тамак аш болуп берет. Анын бай курамы кандагы холестеринди азайтуу жөндөмүнө ээ. Жүгөрү калкан бездеринин иштешине жардам берип, зат алмашууну жөнгө салат. Аны гипертиреоздо, тактап айтканда арыктоо менен коштолгон ооруда жана невроздукта колдонуу жакшы натыйжа берет. Курамындагы антиоксиданттар эрте картаюунун, онкология жана жүрөк ооруларын алдын алат. Жүгөрүнүн бардык түрлөрүн балдардын күнүмдүк күлүшүнө кошуу пайдалуу, себеби ал өсүп жаткан организмди микроэлементтер жана витаминдер менен камсыздайт. Андан сырткары энтероколит оорусунда жакшы даба болуп берет. Үлүшүбүзгө жүгөрүнү кошуп туруу диабет, инфаркт, ашказан ичеги ооруларын алдын алып, иммунитетти көтөрөт. Колдонуу. Жаңы гана бышкан жүгөрү анын сууга кайнатып же отко көмүп бышырса болот. Болбосо жөн гана жей берсе да жакшы. Ал эми жүгөрүнүн дандарын консервалайт же тоңдурушат. Бардык учурда ал курамындагы пайдалуу элементтерди сактап калат. Ошондой эле дан өсүмдүгүнүн данынан попкорн жасап, рахаттануу менен жесе кандай сонун. Попкорнду үй шартында оңой эле жасоого болот. Жыйынтык. Жүгөрү жаңы быша баштаганда дүмбүл кезинен баштап жей баштаңыз. Бышканын сатып аласызбы, же өзүңүз бышырасызбы, негизгиси мындай учурду кое бербеңиз. Ал эми анын маалы бүткөн кезде жүгөрү унун же үлпөгүн сатып алып, эксперимент кылып ар кандай тамак аштарды жасаңыз. Пайдалуу азыктарды жеп, өзүңүздү караңыз жана саламатта болуңуз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.